Жок, биринчи баштаганда эч нерсе жок болчу. Кимдей шым сууп калгыча талаадан чогулуп сатканда. Биз өзүбүздүн келечегибизди ушундай деп элестетебиз. Мына кийгизип ложкасын стресс сыяктуу болду да. Менин оюмча Казакстанда Маткасымов деген бренд Кыргызстанга караганда дагы бир аз таанымалыраак да. Себеби эмнеден байкадык, бир продукциябызды Маткасымов деген лейблын жармаштырбай жиберген учурда ал жакта бул Маткасымов эмес турбайбы деп өтпөй калды да. Значит, эл Маткасымов болгон үчүн баалап алат экен да. Алматы десе башкача элестетчүмүн, чоң шаар, аякта бизнесте, бир офистерде иштесе керек деп элестетип баргам атам атамды. Көрсө алар базарда обувь сатат экен. Анан бирок обувьту сатканда дагы ошол келген кардар мындан кетип калбаш үчүн керек болсо бутуна чейин кийгизип берет экен да. Бутуна кийгизип, ложкасын кармап берип, ушундай бир кызмат тейлөө жагынан кылып туруп анан бизди багып жүргөндүгүн көрүп калып туруп мен мындай бир резко өзгөрүп калдым да, ошол жерде элечи. Негизи бул жер пайп-сток дейбиз. Именно трубы ар бир сырьё келгенде бул жакка түшөт. Өзү специально ушундай бийик жасалган склад. Мисалы, мындай МДФ келет, алюминий келет, трубы разный диаметра келет. Анын бардыгы бул жерде кесилип, биринчи жумуш ушул жерден башталат. Мого окшогон станокторду мисалы өзүбүзгө жасайбыз да, потому что шорого окшоп бул производство өзүнчө уникальный. Бул именно ушундай антенна жасаган производство башка жерде жок. Анан биз өзүбүзгө станокторду көбүнчө өзүбүз жасайбыз. Мелкий нерселерди тияктан келгиче күтүп отурбай эле бул жакта өзүнүн инженерлер жасап чыгарып берет. Өзүнүн инструментальный цех бар. Толтура сфераларда иштеп көрдүм, бирок ошо эч биринен бир жакшы ийгилик жеткире албадым деп эсептейм да. Тапкан акчанын эле берекеси болбогондой ощущение болду. Толтура акча иштеп, толтура жоготтум. Мисалы, бир эле жоготкондо $10,000 чейин кошелегим менен жоготкон учурлар болгон. Ошондой учурлардан улам кайра ошо эч кандай бир берекет таппагандайбы, кайра ошко кайрылып бардым да. Ал жакта ошто жатып, өзүмдүн мындай бир мүмкүнчүлүктү пайдалана албаган стресс сыяктуу болду да. Где-то жарым жылга жакын стресстүү абалда жатып, менин оюмча мындай абал көбүндө эле болот го дейм. Жумуштар бул жакта уже экинчи процесске өтөт. Бул жерде сварка, сборка, уже гладильный досканын буттары, вешалка, сушилка, ушулардын бардыгы бул жактарда башталат. Бул азыр биз турган цех main factory дейбиз. Анын ичинде отделдерге бөлүнөт. Бул отдел именно стемпинг, штамповочный деп коет. Именно детальдарды жасай турган. Мисалы, могу гладильный досканын подставкасы. Бул жерден тиги станоктор менен обычный листовой металл форма берилет, тияктан дагы бир деталь жасалып, бул жактан чогултулуп, уже готовый бир деталь болот да, бул уже покраскага кетет бул жактан. Ар бир производствонун өзүнүн бригадирлери бар. Алар жумуштун кандай жүрүп аткандыгын, эртең менен наряд жумуш бөлүштүрүп берет. Негизи компаниянын преимуществосу то, что ичинде система орнотулганда, система производства. Ар ким өзүнүн жумушун так билет. Эртең менен берилгенден кийин кечке чейинки норма выработкасына эсептелип, канча продукция чыгарыш керек экендиги планы бар да. Ошол учурда бирөөлөр былтыр чөп кымбат болду, быйыл чөп оруп сатпайсыңбы деп эле. Менин оюмча ошол нерсе жакшы го деп барып талаадан чөп оруп саткам да. Ошол акча чөп оруп саткандагы акча аябай берекелүү болуп, ошол $1000 менен шаарга келип, анан дальше бутка туруп кеттим да буюрса. Чөп оруу менин өмүрүмдөгү эң кыйын жумуштардын бири да. Азырга чейин ошо чөп оргондогу айдагыдай жумуш иштей элекмин. Мындай белиңен тер аккандай, кадимкидей шым сууп калгыча белден тер агат деген сезимдер ошондо болгон. Ошону көп ишенбейт, мисалы барып атай бир фонарик сатып алгам, шахтерский. Мындай карап, достаточно широкий взгляд болсоң жарык эле болот экен, ошону менен окчу. Бул негизи Советский Союздун эле станоктору көбүнчө. Аларды биз восстановление кылып алганбыз, алып, сатып алып.
Ооба, эскисинде примерно мондой эле абалда келет. А бул жаңы алынганы Ооба, бул жаңы эле алып келди. Запчастьтарын таппай атабыз, акырындап восстановление кылабыз деп атабыз да. А могулордун бардыгы уже красить этилгендер. Булар иштегендер. Акырындап, мисалы, көбүнчө эле ошол Советский Союздун станокторун алып келебиз. Алар менен иштетебиз, потому что бизге кол жетимдүү. Эгерде биз оны мисалы жаңысы $50.000 турушу мүмкүн да. Аны алганга возможностубуз жок. Бирок бар возможности менен иштегенге даярбыз. Но бирок если действительно күчтүү инженер болсо, муну жаңыдай эле иштете турган моңдо болсо болот. Негизи баштаганыбызга 5 жыл болду. Ар бирин 1 ай, 2 айдын ичинде восстановление кылабыз да. Иштегенде кадимкидей эле жаңы станокто эле иштейт. Но мен оюмча бул штамповка боюнча Кыргызстанда көп деле киши заниматься этпейт. Бизден мисалы даже Казакстандан, Өзбекстандан именно штамповкага заказдар түшүп турат, башка бирөөнүн детальдарын эле штамповать этип беребиз. Ооба, мен точно эсимде 41.300 сом болгондо, ал кезде как раз доллардын курсу 41 болчу. Долларга алмаштырганда $1000 болгондо. Ровно $1000 менен Бишкекке келдим. Уже $1000 болгондон кийин уже план түздүм. Ушул акчаны Бишкекте барып көбөйтүп, дальше уже бизнес кылып кетишим керек дегенче. 41.000 сом менен келип, Аламедин базардан, контейнерден товар алып чыгып, сатып, ушинтип койгон да башында негизи. Ал жерде жөнөкөй эле ушул кабинетке окшогон эле. Кабинеттин размеринде болгон бир контейнерде соода кылчумун. Башка жактан бир заводдорду салып атабыз, ал уже башка уровеньге чыгуу максатында. Учурда канча проценти Кыргызстанда калат, канча проценти экспортко бар? Бизде 50%тен көбү уже экспорт ориентированы. Казакстанга экспортко чыгарабыз. Байкасаңыздар, бир аз порядок болуш үчүн кайдзен орнотконго аракет кылып атабыз. Жакын учурларда. Бирок Кыргызстанда кайдзенди орнотула турган специалист жок экендигине көзүбүз жетти да. 3-4 консультант келип, алар орнотобуз деп, бирок кыргыздын менталитетине туура келбейт окшойт деп аягына чыгара албай калышты. Бир аз бирок бир Висков деген аягы күчтүү Украинадан специалистти алып келгенге аракеттер болуп атат. Мен оюмча ошол киши келсе, действительно кайдзен орнойт. Саны боюнча бир монун ичинде эле бир 20дан ашык оборудование бар. Ар бири кеминде бир $15-20 турат. Базарда иштеп жүргөн кезде мен алдыма бир таластык байке конкурент болуп калды да. Экөөбүздүн конкуренциябыз ушундай башка бир деңгээлге чыгып кетти. Бирибизден озуп, бирибиз эрте туруп, бирибизден озуп, көбүрөөк товар алып келип, даже расходторубузду кыскартып, ушундай бир катуу мындай күрөш пайда болуп калды. Анан бирок ошол жерде мен оюмча бизнеске деген мындай ынтылуу башкача ойгонуп калды дагы. Ошол сезим мен үчүн до сих пор бар да. Таластык байке менен конкуренция кылып аткандай эле бир сезимде эрте туруш жеңил, эрте бир жумуштарды бүтүрүш жеңил болот да. Негизи ошо конкуренциядан коркпош керек экен, конкуренция менен наоборот ынтылып ошол нерсе аркылуу өскөнгө аракет кылыш керек экен. Бирок муну кечирээк түшүндүм. Бирөөнүн квартирасында жашачубуз, анын бир кичинекей гаражы бар болчу. Ошол жерден эле кол жетимдүү балка, кычкачка окшогон эле материалдар менен биринчи антенна жасалган. Ошон үчүн ар дайым айтып кетем, 1000 сомго жетпеген эле материал кетти, бизнес башташ үчүн депчи. Эч ким көп эсептейт, эмне үчүн бизнес баштабайсың десе, акчам жок дейт. А мен айтам да, бизнес башташ үчүн акча кереги жок. Бизнес башташ үчүн эрк керек. Бул жакта намазкана бар. Обычно могу окшогон. Бул газовый счетчиктин сыртына кийгизүүчү. Ооба. Муну бизден Газпром да башка газификация менен заниматься эткен организациялар жасатышат. Бул уже даяр болгондогусу
именно газдын оборудованиясы. Мисалы кээ бир компаниялар бар. Определенный бир нерсени жасайт, бирок мында оперативно өздөрүнүн жасаган өзгөртө албайт да. А биздин компанияда ушундай нерсе байкалат. Эгер талап башкача болсо, мисалы резко башка түрдүү продукт чыгарып да бере алганга даярбыз. Ошол үчүн Кыргызстанда көп Безопасный город, Газпром, Северэлектронун уникальный бир мүмкүнчүлүктөрүн биз алып кетебиз да. Мындай бир конструкторский отдел бар, өзүнчө инженерский отдел бар. Алардын иштеш аябай баттагы, скорость боюнча, оперативность боюнча, баа боюнча конкуренция жок бизге. Бул уже серийный производство, көп количествода чыгарышат. Күнүнө мисалы бир киши 1000-2000 штукту жасай алат мындайданча. Ошон үчүн көп жасай алганыбыз үчүн Кытайдан алып келгенге караганда, Россиядан алып келгенге караганда бизден заказ бериш намного арзан түшкөн үчүн бул окшогон заказдар бизге келет. Негизи эле бирок ар кимдин гана заказын аткаруу менен алектенбестен өзүбүз модель разрабатывать этип, базарга чыгарып, өзүбүздүн брендибизди дагы развивать этебиз. Негизи Маткасымов десе, азыркы убакка чейин антенна деп ойлошот көбү. Бирок акырындап уже кишилер ковид учурунда биз локтевой дозатор, жанагы антисанитайзерлерди жасадык, рециркуляторларды жасадык. Ошол учурларда бизди многопрофильный компания деп биле башташты. Бул ошол аба тазалоочу оборудованиянын корпусун жасап атышат. Бул жер азыр Prepaint Assembly дейбиз, предпокрасочная сборка. Муну сборка кылып, дальше покраскага кетирет. Именно карьерный ступенька аябай тез да. Биз мисалы диплом талап кылбайбыз, же бир башка да бир сертификат талап кылбайбыз. Главное өзүнүн аракетчилдигин көрсөтсө, бул чөйрөгө салым кошкусу келгендигин көрсөтсө эле, бир жылга жетпей өзүнүн отделдин бригадири же цехтын начальниги болгонго мүмкүнчүлүгү бар. Негизи ушул бизнес чөйрөсүнө кызыгуу бул ошо үйлөнгөндөн кийин эле башталды. 19 жашында үйлөнгөм. Бул жерде мындай времянка сыяктуу эле үй болгон. Аябай сүрөттөрдө да калган эмес да, бирок кейиштүү бир башкача абалдагы орустан калган эски эле үй болгон. Буйруса деп туруп ниет кылып сөз берүү бул кишиге чоң мотивация берет экен да. Мен ошол учурда ата-энем ушундай бир начар жерден үй алып калдык деп бир аз кеүү сезимин байкаганда, ата-энеме ушундай бир чечкиндүү апа, мен 3 жылдын ичинде сиздерди бул жерден алып кетем буюрса, башка сонун жерден үй алып берем, мага ишенип 3 жыл жардам бериңиздер деген сөзүм 3 жылдын ичинде мени башкача мотивация менен кыймылдатып турду да. Бул жерде ошол газовый щиттердин корпустарын кесип атат. Бул эми швейный цехте краильный деп коет, а бизде лазерный резка деп коет. Уже даяр деталь кылып атат. Магнит барбы? Магнит. Муну бул жактан задавать этет. Компьютерден берип туруп эле берсе уже даяр, муну уже ийгенден кийин щиттин крышкасы болуп калат. Негизи интерфейстери жеңил, өзүбүз үйрөтөбүз. Анан өзүбүздүн инженерский отдел бар, ошол жерден бир сыра. Негизи Кыргызстанда технический кадрдын уже билген, даяр болгон табуу өтө кыйын. Ошон үчүн бизде өзүнүн корпоративный культура кишинин кайсы чөйрөгө жөндөмдүү экендигин аныктаганга жардам берет. Анан дальше ошол өзүнүн сферасына карап үйрөткөнгө шарттар каралган. Мисалы лазер, булардын эч кимиси лазерный резка боюнча окууну бүтүп келген эмес. Антенна бренди ошол соода кылып жүрүп эле арасынан бир продукцияны өзүм чыгарышым керек деген бир ойдо жүргөм. Антеннаны алып келгенде эле базарда көп антенна негизи ушундай да антенна болобу деген суроо пайда болду. Бизде колдонгон антенналар мындай рогатка сыяктуу, узун решетка сыяктуу болчу да. Мындай кичинекей эле бир эки тоголоктор турган антенна деле болобу деген түшүнүк пайда болду. Анан биринчи, экинчисин ишендириш аябай кыйын болду.
ооба ушундай деле антенна болот, тартып көрсөңүз өзүбүз жасаганбыз, колдоп коюңуз деп 20-30 кишиге жалынганда бирөө сатып алчу да. Ооба, келинчегим жардам берчү, күнүнө 50 антеннага чейин жасачумун. Бул жак покрасочный отдел, эң кир жумуш ушул жакта болот. Кир жумуш? Ооба. Краскаларды калып келип краска алып чыгышабы ошондо. ооба. Бул азыр уже обедке чыгып кеткен ушул экен. Печ деп коебуз. 2016-жылга эгер салыштырсам, 2016-жылда мен бир 5 квадрат метрдик жердеги контейнерди соода кылган бала болсом, азыркы учурда 5000 квадрат жердеги өндүрүштүк чоң потенциал түзүп аткан заводдун ээсимин. Ошондой эле 2016-жылы бир жалгыз эле өзүм ишкер болсом, азыр ошончолук 500 кишиге тарбия бере ала турган чоң бир площадка түзүлгөн, площадка сыяктуу иштеп бере ала турган завод түзүлүп аткан основательмин. Ар бирибиздин мүмкүнчүлүгүбүз өтө кеңир экен. Киши дагы өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн көп колдонбойт да. Ар түрдүү жаңы нерселерди кыла ала турган функциялары бар, ар түрдүү жаңы башка кишилер кыла албай турган функциялары бар. Анын баарын колдонбой, только эле проблемасына, только эле жетишпеген жагына акцент коюп эле өзүн өзү чектей берет да. Injection molding дейбиз. Впрыск высоким давлением деген. Ичинде бир-эки оборудование бар. Пластикти высокий давление менен формага келтирип көрсөтөм. Бардыгы ооба. Могу иштеп атабы? Иштетип коер. Могу ушундай сырье колдонулат. Бул мисалы бул жана шаардагы отход баклажка, пластиктин немелери кайра иштетилген да. Биздин бардык продукция ошондой эко кайра иштетилген продукттан жасалат. Бул азыр Кыргызстандан чыккан таштандылардын эмеси калбы ошондо? Таштандылардын эле кайра жуулуп, тазаланып, анан моундай дробилка аркылуу өткөрүлгөндө, дробилка аркылуу өткөрүлгөндө, могу уже вторичный дробилка менен. Ушундай кылып, же даяр алып келишет. Бизге мындай крупный фракт менен беришет. Крупный фракт менен, бул мисалы жана майонездин челеги экен. Моундай станокторго салып туруп, краска кошобуз, краска кошкондо уже могу ошол эле немеден чыккан даяр уже продукт. Бул антеннанын крышкасы. Ошондой эле ушундай жасадыңыздар сиздер, Моундай формалар коюлат, формалар коюлса уже даяр. Бул станоктор мисалы мен жашаган үйүмдөн кымбат. Сиздин жашаган үйүңүздөн кымбат? Ооба, могу бир станок мен жашаган үйүмдөн кымбат да. Канча? 70-80 миң доллардын тегерегинде баланчат. Ну, мисалы уже готовый склад бул жакта. Ар түрдүү детальдар жасалып, бияка жыйылып, дальше ошого карап производстводон запрос болсо, жактан жеткирип беришет. Ооба. Мындай эле абалда уже дробленый абалда мапа жүктөлөт пылесос аркылуу. Тигин алып келип туруп эле бу жерде пылесос менен деп тияка тартып кетет. Анан аны бул жактан бу жерден дозировкасын регулировка кылат. Келгенде бу жерде ысык градус бар. А бу жакта пресс бар. Бул жерде ээрген сайын түртүп эле тиги формага пресстей берет. А бул полный канча түртүш керек, канча давление менен, канча грамм бериш керек, баарын регулировка кылып турат. Реинвестиция деген теманы кийин түшүнүп калдым да. Түшкөн пайданы 90%-ын кайра бизнеске салуу, 10%-ын гана өзүмө жумушка койгон. Мен ошол 10%ке гана өзүмө үй сатып алганга мүмкүнчүлүк болгонго чейин үй сатып алган эмесмин. Кайра бизнестен түшкөн акчаны кайра эле бизнести өнүктүрүүгө салуу менен иштегенмин да. Бул нерсе эгерде болсо, көп эле бизнес, стартап бизнестер ийгиликтүү аяктайт деп эсептейм. Көпчүлүгүнүн катачылыгы
машинага жете турган кылып чогултуп эле резко машина алып алат, же болбосо үйгө жете турган кылып туруп чогултуп бүйтүп карызга, кредитке кошуп туруп кредит алып алып, бизнестин баардыгы ошо кредит төлөө менен гана өтөт. Само собой бул бизнес өнүкпөйт. 5 жылдан кийин бул менен чогуу башталган бизнестер муну жөн эле тебелеп кое турган деңгээлде болуп калат да. Эң маанилүүсү бизнес өзүн өнүктүрүш керек да. Золотое правило деп коет. Инвестируй туда, откуда текут деньги. Анан көп эле бизнесмендин катачылыктары болот. Эгерде бирөөнү жумушка алсам, ал менден үйрөнүп алып, кайра өзүмө конкуренция болот деп эле коркуп, эч кимди жумушка алгысы келбей эле өзүнөн ашырбай эле иштей берет да. 50-нü жасаса деле, 100-дü жасаса деле андан ашырбайт. Жок, биз ушу чечкиндүү сразу 2-3 баланы жумушка алып, аларды үйрөтүп, аларды башкарууну үйрөнүп баштап, 3 бала, 5 бала, 6 бала, 10 бала, 50 балага чейин 2017-жылдары Кыргызстан аналогтан цифрага өткөн жылдары 50 балага чейин иштетип, дагы өтө чоң опыт болгон экен байкасам. Балдардын көбү жакшы жумуш берчү эмес, иштеп, келсең иштеп калат, келбесең кайра эле ойноп калат, ушундай. Аналарды башкаруу деген бир илимди үйрөндүк. Бардыгы өтүп кете турган илим экен да. Бардыгы ошол буга чейин окубаган үчүн, буга чейин баштан өткөрбөгөн үчүн бир мындай тумандуу жакка эле кетип аткандай ощущение болду да. Бирок кадам кылган сайын жаңы мүмкүнчүлүктөр ачыла берди. Кадам кылган сайын жаңы мүмкүнчүлүктөр ачыла берди, кыйын болду деп айтсам болот, бирок ошол кызык экен да. Кыйын болгон процесс бул адреналин экен. Кыйын болуп аткан учур адамдын өсүүсү экендигин кийин түшүндүм да. Свет боюнча мүчүлүштүк болуп аткан экен да, ошого көп жумуш токтоп турат. Негизи мындан 5 эсе жандуу жумуш болот. Бул уже даяр продукт. Азыр уже упаковкага салып, моундай кагазга салынып, анан могу термолиниядан кое берсе, дальше уже конечный абалына келет. Ар бир детали, даже швейный цех бар, швейный цехтан могу өзүбүз тигебиз. Швейный цехте да көрсөтөбүз. Материалдар. Ал өзүнчө бир сонун жаңы биздин немебиз, тоже көрсөтүп коебуз. Жаңы. Мындан башка да толтура продукциялар тигебиз да. Именно үйдө колдонуучу буюмдардан. Мисалы, эко урналарды жасайбыз. Ооба. Өзүбүз жасап, эң биринчи өзүбүзгө койгонбуз. Өзүбүздө мусорду сорттоп чогултууну культурасын киргизели деп. Кээде бул жактан чогулган мусорду өзүбүз талкалап, өзүбүз дальше продукт кыла беребиз. Эл эгерде жактырбай калса, аны дальше иши кайра ишендириш кыйын. Ошон үчүн ар бир продуктту идеально чыгарганга, уят кылбаганга, фамилиябызды уят кылбаганга аракет кылып, эң жогорку сапатка бергенге аракет кылабыз. Өзүмдүн негизи жогорку билимим жок, даже 11-класста толук бүткөн эмесмин. Бирок менден көп киши сурайт. Сиз өзүңүз окуп каптырсыз, значит, бизнес кылыш үчүн билим деле кереги жок экен да депчи. Мен айтам, бизнес кылыш үчүн 100-200 миң университетти бүтүш керек. Кантип 1000 университетти киши бүтө алат? Тажрыйбалуу кишилер менен уже соттолгон мындай бир эң пайдалуу бир университеттен илим ала турган илимди ала аласыздар да. Мисалы, мен Жумадыл Эгембердиев менен 1 сааттык жолугушум бир 5-6 университеттен алган илимден да бийигирээк илим деп эсептейм да, потому что өтө күчтүү маалыматтарды берет. Данияр Аманалиев, Хаус. Аны менен жолугушуу тоже ушундай. Ошондой опытный кишилер менен сурап жүрүп, кеңеш алып жүрүп, көп университетте бүткөндөй илим өзүңүздөргө сиңдире аласыздар. Кыйналбай управлять этиш эми эле башталды. Буга чейин жүдөп, аябай кыйналып, мисалы, бул готовый продукт, элде жок деп. Мисалы, тоже аябай спрос жакшы, бизге заранее заказ беришип алдырышат.
Булар мисалы ошо аба тазалоочу рециркуляторлор уже 60 метр квадрат. Бул Казакстандын заказы экен, кадр коюп. Жаңы заводубуз ишке кирсе, буюрса чоң Кыргызстан үчүн экономикага чоң сан неме болот, өзгөрүү болот деп эсептейм. Азыр Кыргызстандан башка өлкөлөрдө өзүңүздөрдүн филиалдарыңыз барбы? Казакстанда бар өзүбүздүн дочерний компаниясы. Жок, ал жак склад иретинде, бирок подконтрольный өзүбүздүн кишилер иштейт. Негизи мен ошол бизнес карьерам менин оюмча ошол 10-класста башталган деп ойлойм. 10-класста бир Бишкектен барган бир тааныш байке менен кипятильник сатып алгам да. 10-15 эле сомдук кипятильникти башкача красивый упаковкага салып 130 сомдон сатчу экен. Азыр байкасамчы. Анан ошого кошулуп соода саттыгына аралашып, анан сүйлөп, мындай бир манерасынан үйрөнүп, ошондон баштап мындай бир предпринимательствого кызык калган да. Ашып кетирген катачылыктар өтө маанилүү экен. Муну кишилерден уксам, может бир маани бербегендирмин. Бирок азыр бул нерсе чындыгында экендигине көзүм жетип турат. Можно? Да, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Саламатсызбы? Здравствуйте. Как вы, Елена? Нормально. Швей у вас мало, да, сегодня? Ну, на сегодня просто работу закончили. Сетку нужно будет. Сетку завтра начнем отшивать. И я жду заказчицу. Супер. Да. Биз буга чейин мисалы жакшы киши, анан сөздү угат деген кишилерге көп басым жасачубуз. Анан наоборот, бизди үйрөткөн кишилерди жумушка тартканга аракет кылыш керек экен. Себеби могу мисалы швейный цехте бир айга жете элек убакыттын ичинде башка бир деңгээлге чыгарды. Бул жерде түрдүү продукциялар чыгат, мисалы мындай фартуктардын түрлөрү, мындай прихват деп коебуз, дальше ошо кухонный, ванный, текстильный принадлежностьтер, органайзерлер, толтура мындай ящиктер. Азыркы учурда бул чоң уже 50 машинкага чейин швейный цех салып атабыз. Ал жерде буюрса именно товары для дома башка бир деңгээлде. Жактан бардыгын сактаганга аракет кылабыз. Бул жерде мисалы мүмкүнчүлүгү чектелген кишилер да иштейт. Эң биринчи приоритет мүмкүнчүлүгү чектелген кишилерге беришибиз керек деген принциптерибиз бар. Анан бирок барган сайын кыз келиндерге басым жасаганга аракет кылабыз. Иштеши туруктуу, жоопкерчиликтүү, эр балдарга окшоп алаксып бар жак бир жакка басып өрбөйт. Бул жак инженерский, конструкторский, дизайнерский деп айтабыз. Бул жерде конференц-зал жумасына 3 жолу тренинг өтөбүз балдарга. Команда биздин преимущество, система биздин преимущество. Балдар, күчтүү балдар чогулган. Вроде Маткасымов десе, антеннаны бир темирден бирдеме жасаган цех катары элестеткенден команда бар. Действительно бир башка деңгээлде ойлоно турган, креативно. Жөнөкөй эле бир подставканы жасашты, определенный бир компьютерный неме менен башташат да. Негизи ар бир компаниянын философиясы турбаса, алдыга деген өсүү болбойт экен да. Бул учурда бизде видение деген бар. Өзүбүздүн 2027 жылды кандай компания деп элестетебиз деген. Ар бир жумушчу биздин кандай компания экенибизди, 2027-де буюрса кандай компания болорубузду айтып бере алат да. Бул өзүнчө бир корпоративный культура. Ошон үчүн ар бир надпистердин түбүндө 2027 деген эстетүү беретинде калтырабыз. Негизи эле мондай велопарковка дейбиз. Бул бизде обязательно мурун мисалы велосипедтерин ар жерге таштай берчи. Бул кайдзендин велосипеддин туруучу жай только ушул жер болуш керек деген. Анан мондай бир жакшы самокат для менеджеров деген бар. Бул жерде мисалы производствону контроль кылган технологдор, эгерде тияка барып келиш керек болсо, территория чоң болгондугуна байланыштуу көп убакыт ортодо жол эле кетип калат да. Муну менен тез барып, тез кайра келүү үчүн булар компаниянын бул жерине кызматта. Мен деле мисалы барып бир нерсени контроль кылып келиш үчүн муну алып туруп эле барып келем. Маткасымов буюрса 2027 жылы ушундай чоң өзүнүн фирменный магазини болот, өзүнүн башкаруучу штабы болот. Неге англисче жазабыз? Потому что международный эксперттер бизге консультация берет, тренинг өтүп турат. Анан
уровень инженерский, менеджерский составта английский язык знания обязательно bizde. Потому что бүт бардык Кыргызстанда бизге кеңеш бере ала турган производственниктер жок. Биз только Япония, Германиядан совет ала алабыз да. Ошолордун советтеринен улам биз башка деңгээлде ойлоно алабыз. Ошон үчүн обязательно английский деп санайбыз. Негизи ошол компаниянын азыркы нацеленность негизи эле ошол багыты экспорт. Буюрса жаңы салынып аткан завод, мунун бардыгы оборудованиялар келип аткан иш-чаралардын бардыгы Кыргызстандын экспорттук потенциалын жогорулатуу максатында болуп аткан иштер. Негизи эле Кыргызстан экспортко ориентированный мамлекет эмес. Бүт бардык мыйзамдуулук, бүт бардык бюрократия, ошондой эле контрабанда товардын жеңил кириши, Кыргызстандан бир нерсе өндүрүлүп, сыртка чыгуусу кыйындатылат. Эгерде сырье непосредственно Кыргызстандан чыгуучу сырье менен жасалган переработка болсо, бул нерсе иштей берет, бирок сырттан сырье алып келип, ичинде переработка кылып, кайра экспортко чыгаруу деген маселе кыйын болгон үчүн бизге окшогон компаниялар жок кайсы да. Ар ким өзүнүн сунуштарын жазып кеткен. Мисалы, бул жерде расписать корпоративный культуру деп кеңеш берип туруп, артында ким кеңеш бергени көрүнөт. Анан акырындап менеджер шулардан иштейт. Мисалы, могул жерде гладильная доскага подставка хамут салганга ящик дейт. Мисалы, ар бири өзү сунуш киргизе алат да. Канткенде бул компаниянын жумушу дагы тездетсе болот. Деген ичинде отурган обычный упаковщик деле келип бул жерге сунуш калтырганга мүмкүнчүлүгү бар. Ар бир сунуш үчүн бир токен берилет. Токен деген бул талон, который дает возможность в последующем биздин компаниянын продукциясын сатып алганга мүмкүнчүлүк берет, же столовыйдан бесплатно обед алганга мүмкүнчүлүк берет. То есть неважно, идея жакшыбы, жаманбы, ал нерсени поощрять этебиз. Ар бир бизнес баштайм, стартап кылам деген жаранга кайрылып кетем. Негизи өзү кызыккан чөйрө болсо, ошол чөйрөдө достаточно энергия сарптаса, обязательно бир ийгилик болот. Биз негизи өндүрүүчүлөргө баарына кеңеш бергенге даярбыз. Өзүнчө бир экскурсияларды уюштуруп турабыз. Ошолорго жазылып, СММ аркылуу, соц тармактар аркылуу ошол экскурсияларга жазылып, бул жактан тажрыйба алып кетсе болот. Компанияны өзүңүз байкагандай эч кандай секрети жок. Бир жерде жаап коюп, бир жерде жашырып коюп, тигилерди бекитип койгула деген эч немебиз жок да. Ачык бардыгы. Эшик ачык всегда. Келип, көрүп, карап, тажрыйба алып, үйрөнүп, ошого окшогон дальше предприятиялар түзүлсө деген ниетибиз бар. Жардам бергенге даже даярбыз. Эгерде өзүмдүн мүмкүнчүлүгүм жок, менде идея бар, бирок ошону реализовать эткенге жардам керек десе, аларга колдоо көрсөткөнгө даярбыз. Кактус медианын көрөрмандары үчүн атайын бир экскурсия уюштурганга даярмын. Өзүм тажрыйба менен бөлүшөм, пайдалуу, жагымдуу билектерге болот обязательно. Жакшы комментарий калтырып, шаардан келеби, региондон келеби, өздөрү ошол убакка келе алса, 1–1,5 сааттык экскурсия болсун. Бардык нерсени ачык көрсөтүп, дальше көрсөтүп бергенге даярмын. Өзүм алар менен кичине кофе брейк кылабыз. Ал жерде мен суроолоруна жооп бергенге даярмын.